Салам. Эгерде сиздер Excel менен иштеп мындай таблицаларды толтуруп, отчет даярдап же маалыматтарды талдап жүрсөңүздөр, анда бир эле жумушту кайра жасап убакытты мындай короткон учурлар көп болсо керек, маалымат көчүрүү, керектүү маалыматты издөө, фильтр коюу, отчет даярдоо, көпчүлүк адамдар бул иштерди кол менен жазышат да. Кол менен жасап ошо көптөгөн убакытты коротушат ошонун үстүнө. Бирок Excel алардын көбүн бир нече секундта аткара алат да. Бүгүн мен ушул күн сайын бир нече саат убакыт үнөмдөөгө жардам бере турган 7 пайдалуу инструментти көрсөтөм да. Анда эмесе баштайлы. Бул презентацияга кайрылып келебиз. Эң алгычкы мына практикум 7 инструмент Excel'деги. Муну азыр ошо биз ар бир кадамды бирден карап чыгабыз. Биз эмнени изилдейбиз? Бүгүн биз төмөнкүлөрдү карайбыз. Бул Ctrl-T акылдуу таблицалар, Ctrl-Shift-L фильтрлегенге, Ctrl жана стрелкалар, бул тез мындай бир таблицанын ичинде ошо аягына же ошол аргасы жакка жылып бизге именно керектүү бир уячага жеткен бир функциясы да Excel'дин. Жана формулалардын эң мындай основнойлорун өтөбүз. Бул if, орусчасы если, xlookup бул X поиск, VPR, просмотр Х, sum если mn дегенде. Жана ошондой эле своттук таблица жана мини дэшборд түзүп көрөбүз. Бүгүнкү биздин планыбыз ушундай. Мунун баарын мындай реалдуу файлдын негизинде көрсөтөм. Эң алгачкы эмне кылса болот? Мына мисалы эң алгачкы бизде продажи деген бар. Мына продажи дегенде бизде бир нече маалымат бар. Мына 481 сап бар. Биякта бизде эмне бар? Дата, город, менеджер, товар, продажи, план. Демек, бул биздин ошол жалпы сатуу таблицабыз. Ошонун ичинде биз азыр эң алгачкы могу инструкцияда эң алгачкы эмне кылабыз? Акылдуу таблица кылабыз. Акылдуу таблица бул биз ошол Excel файлынын ичинде ушул таблицанын аталышы боюнча таба турган нерсе да. Отдельная таблица. Бул отдельный атрибут деп коет. Ошо Excel'дин ичиндеги атрибут болот да. Демек ошол биздин алдыбызда ошо сатуу боюнча таблица турат. И азыр бул кадимки таблица. Excel'де жөнөкөй таблица, бүт барында эле бар таблица да. Бирок биз мына любой бир уячаны тандап туруп, Ctrl-A баскычын басабыз. Бул жалпы биздин таблицабызды белгилейт да. Анан кийин Ctrl-T баскычын басабыз. Мына создать таблицу дейт. Демек биз азыр акылдуу таблицаны түзүп атабыз да. Бунун эң жакшы жери биз ошол мына укажите расположение данных таблиц, ушул терезенин ичинде дагы биз кичине туура эмес белгилеп койсок өзүбүздүн маалыматыбызды жылдырабыз да. Анан кийин сөзсүз түрдө ушул таблица заголовками дегенге галочканы коюп коюш керек. Бул биздин ошо заголовоктарды, демек биздин саптарыбыздын аттарын ошо сактап калат да. Ок баскычын басабыз. Анан кийин өзүңүз көргөндөй бизде мына таблицабыздын дизайны дагы өзгөрүп кетти да. Дизайны өзгөрүп кетти. Биякта саптарыбыз ошо мындай биринин артынан бири ар кайсы түстөрдө болуп калды да. Эми жөн эле ошо дизайндан тышкары эмне болду? Excel кадимки диапазонду мындай акылдуу таблицага айлантты. Эми бизде фильтрлер автоматтык түрдө чыкты. Таблица өзү кеңейет. Мисалы, могу жакта биз жаңы сапты жазсак, мына мисалы 2026 06 027 деп коелу. Мына жаңы сап менде кошулду да.
Биякта жаңы ош деп жазам. Демек саптар мына таблицанын ичине кирди да. Анан кийин мына мен любой уячаны басканда эч нерсе болбой эле турат. Бирок могу жакта мен акылдуу таблицанын бир уячасына немени койсом, бизде мына конструктор таблиц деген чыгып калат да. Конструктор таблицте биздин ар кандай стресстерди койсок болот, жалпы ушул таблица менен өтөбүз да. Формулаларыбыз ошо автоматтык түрдө көчүрүлөт. Мисалы могу жакта продажи, товар, план, анан кийин биз бияка мисалы дагы бир сап кошойлу. План, факт. Анан эми бияка биз формула планды минус факт кылабыз. Демек биздин ошо формулабыз жалпы ушул биздин маалыматтын баарына көчүрүлдү да. План фактты азыр кылып койдук да. Бул акылдуу таблица. Ошол негизи эле маалыматты талдоо кыйла эле ыңгайлуу болду да. Excel менен ошо профессионалдуу иштеген адамдардын көбү дал ушундай таблицаларды колдонушат. Дерлей эле бүткүл таблицаны ошо акылдуу таблицага которуп, акылдуу таблицалар менен иштейт да. Акылдуу таблицанын дагы эмнеси жакшы? Дагы бир жолу көрсөтүп кетейин. Ctrl+T баскычын басып акылдуу таблица кылдым. Анан кийин мына конструктор таблицанын ичинде мен таблицага любой атты жазсам болот да. Таблица 2 же таблица продажи. Анан кийин биздин таблицабыз ошо аты өзгөрүп кетти да. Анан кийин бияка формулаларда дагы мына таблица продажи деп дагы колдонсом болот да. Демек ушул таблицаны уже жөнөкөй таблица катары көчүрүп келдим. Акылдуу таблицанын ошондой жакшы жерлери бар. Бул биздин биринчи кадамыбыз. Экинчи кадамыбыз Ctrl+Shift+L. Бул фильтрлер. Өзүңүз көргөндөй акылдуу таблицада бизде фильтрлер сразу пайда болду, бирок биз акылдуу таблицага которбой туруп эле фильтр койсок болот да биздин таблицадачы. Аны кандай кылабыз? Аны деген биз мына жалпы ошондой эле маалыматыбызды Ctrl+A баскычы менен белгилейбиз. Белгилеп туруп Ctrl+Shift+L баскычын басабыз. Анан кийин биякта бизде мына фильтрлер пайда болду. Бизде мына менеджерлерди фильтрлесек болот, город фильтрлесек болот. Бул фильтрлер ошо таблицаларда абдан мындай убакытты үнөмдөй турган нерселер да. Анткени биз отчетту жөн эле отчет болуш үчүн жазабайбыз да, отчетту окуш үчүн жазабыз. Анан окуш үчүн биз ушул маалыматтарды мындай неметип чыгыш керекпиз да, изилдеп анализдеш керекпиз. Анан демек могу жакта датаны мисалы шарды фильтрлесек, мисалы жаллабат менен ошту эле көргүбүз келип атат. Мына ош жаллабат, маалыматтар жалаң ошол жакта. Анан ичинен биз жалаң ошол товар, мисалы мышканы көргүбүз келип атат. Демек биз ошентип фильтрлейбиз да. Бул ошол Ctrl+Shift+L мындай эсиңизге сактап алыңыз. Ctrl+Shift+L көгүзүп өчүрө берсе болот. Мына Ctrl+Shift+L деп басып атам. Фильтр кайра чыгат, кайра өчөт. Бул негизи эле мындай кичинекей нерсе болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок бул ошол айтып кеткендей эле абдан көп убакытты үнөмдөйт да, туура колдонсо бул фильтрлерди. Күн сайын ошо отчеттор менен иштегенде биринчи 5 мүнөт үнөмдөйт, 10 мүнөт үнөмдөйт, анан жалпы бир жылдын ичинде көптөгөн сааттарды үнөмдөп коет да. Бул ошонусу менен жакшы фильтрлер. Демек, бул биздин экинчи инструментибиз. Үчүнчү инструмент бул тез баскычтар. Бул бизде деген неме? Мисалы таблицабыз мына 481 сап деп эсептегенбиз. Мен кантип ушул таблицанын астына жылып кеттим тез эле. Кайра үстүнө келдим, оң жагына жылып кеттим, кайра ылдый кеттим, сол жакка жылып кеттим. Мен белгиленген немени уячаны көрсөңүз,
Бул деген мындай да. Эң негизгиси биякта контрол жана стрелкаларды колдонобуз да. Мисалы контрол стрелканы оңго кылсам, мына менин немем белгиленген уячам эң таблицанын эң акыркы немесине столбецине жылып кетти да. Контрол ылдый бассам эң астына жылып кетти. Контрол солго бассам солго жылып кетти, контрол өйдө бассам өйдө жылып кетти. Бул навигация деп коет. Бул таблицам өтө чоң болсо, мисалы 481 эмес, андан дагы көп сап болуп кетсе, там 1000 деген саптар болуп кетсе, анда деле биз ошол биздин таблицанын аягына, башына же оң жагына, сол жагына айырмасы жок, жылып кете беребиз да. Демек бизде ушул немеси жакшы. Кандай десем, таблицанын аягына, башына жылгыдай, Бирок жөн эле контрол жана стрелканы баспастан дагы бизде контрол, shift, анан кийин стрелкалар бар да. Бул кандай иштейт? Мисалы, контрол, shift, контрол стрелканы басып ийдим. Контрол, shift, анан оң жакка бассам, мына мен жалпы белгиледим. Анан кийин эң биздин таблицанын эң аягына чейин белгиледим. Азыр жалпы таблицаны белгилейм. Control Shift ылдый кылсам, мына жалпы биздин уячаларды тандайм да. Control C. Анан кийин бияққа мына Control V кылсам, жалпы биздин таблицаны копия кылып койдум да. Өзүңүз көргөндөй эле. Демек, мына биздин таблицабыз мына жылып кетти да. Мен каласам мына таблицанын бир ортосунан бир уячаны тандап туруп, Ctrl Shift астыга басып коюп, мына жалпы белгилеп койдум да. Демек, Ctrl жана стрелкалар же Ctrl Shift жана стрелкалар. Айырмасы бул ошол. Ctrl стрелкалар жөн эле таблицанын аяк четтерине жыласыздар. Ctrl Shift жана стрелкалар бул ошо маалыматтарды аягына чейин белгилейсиңер да. Жалпы ошо көп миңдеген сап деле боло берет. Бул биздин ошол үчүнчү инструментибиз. Төртүнчү бизде если деген формула да. Если деген формула, мына мисалы могу жакта бизде үлгү бар. Формуланын колдонулушу. Мына мисалы биякта аткарылды, аткарылган жок деп чыгып атат да. Бул кандай жазылган? Бул деген неме да? Бул деген ошол условный функция деп коет. Демек if бул англисчеден которгондо эгерде деген да, орусчасы если. Муну кандай колдонсо болот? Бул мындай да. Биз бир шарт түзөбүз. Шарт беребиз. Ошол шарт аркылуу мындай шартка туура келсе, анда бул вариантты чыгар дейт. Шартка туура келбесе, анда башка вариантты бер деген мааниде да. Демек, бул ошо шарт аркылуу колдонула турган функция да. Анын функциясы кандай? Мисалы, биз мына мындай кылып коеюн. Бияққа жылдырып коеюн. Мына биздин функциябыз кандай, Биз аз жазып кетебиз. Мына если функция проверяет выполняется ли условие и возвращает одно значение дейт. Если оно выполняется, и другое значение, если нет. Бул кандай түшүнсө болот муну? Бул демек ошол если деген функция бизде бир шарт аткарылабы, ошону текшерет. Аткарылса бир результатты чыгарат, аткарылбаса башка результатты чыгарат. Демек, мына мисалы биз мына продажи биз ошол уячаны тандайбыз. Анан кийин биз калаган нерсебиз ошо продажи немеден продажи мисалы 15 миңден өйдө болсо, 15 миңден өйдө болсо, демек, кавычкага
мындай кавычкаларга биз жазабыз план толду деп. Мисалы, план толду деп жазабыз. Анан кийин кийинки эле ошол неме катары, жазуу катары биз эгерде шарт толтурулбаса, аткарылбаса, эмнени чыгарабыз? План толбоду. Анан кийин скобканы жабабыз. Интер баскычын басам, мына 20.000 план толду дейт. Анан 12.000ге мына копия кылабыз. План толбоду дейт. Анан кийин наоборот биякты 20.000ди мисалы мындай 2.000 кылып коебуз. План толбоду. Бияк 12.000 эмес 120.000. План толду. Демек биздин функциябыз иштеп жатат. Мындай болсо мындай чыгар деген мааниде да бул. Биякта көптөгөн ошо статустарды кылса болот, рисктерди чыгарса болот. Мисалы, могу жакта биз формуланы жазбадыкпы? Жалпы азыр мындай кылып коеюн дагы. Ctrl-T. Анан кийин биякта план факт. Анан кийин биякта мына план минус продажи. Интер баскычын басам. Анан кийин бияка риск деп жазам да. Анан кийин бияка мына мисалы барабар план факт бизде 0дөн көп болсо, так, барабардын алдында мындай жазыш керек да, если план факт 0дөн өйдө болсо, демек план аткарылды да. Мисалы норма дейли. Точка запятой коюп туруп, эгерде 0дөн өйдө болбосо, көп же барабар дейли могу жерде 0гө норма дейбиз. Эгерде 0дөн ылдый болсо, башка вариант бизде 0дөн ылдый болуп атпайбы? Анда риск деп жазабыз. Анан кийин скобканы жабабыз, интер мына. Норма, норма, риск, риск, норма, риск. Демек бизде мына эми биздин акылдуу таблицанын ичинде мына норма, риск баары неметилип турат да, көрүнүп турат. Бул биздин ошол формулабыз да, если деген формула. Кийинки кадамыбыз бул бизде ВПР деген. ВПР деген неме? Продажиде мына мисалы могу жактан үлгү катары неметейли. ВПР формула. Өзү негизи ВПРди мындай көп эле резюмеде карашат да. ВПРди билесиңби, билбейсиң деп, бул азыркы учурда Excel'де мындай эң базалык мындай базалык ыкма деп эсептешет да. ВПРди билбесең, анда кечирип кой, көп мындай базалык нерсени билбейт экенсиң деген ой менен дагы неметишет да. Мисалы компаниялар деле ошол жаңы специалистти албашы мүмкүн. Мен өзүм собеседование кылып жатканда аналитиктерге өзүм дагы ошо ВПРди эң алгачкы ошо ВПРди билесиңби деп неметчүмүн да, сурачумун. Азыр ВПРдин ордуна дагы көптөгөн башка варианттары дагы бар. Бул деген кандай иштейт? Бул деген мисалы мына могу жакты мындай кылып коеюн, жанына жылдырып коеюн. И бияка отдельно формулабызды жазабыз. ВПР эмне кылат? Бизде өзүбүздүн таблицабыз бар. Мына Т1, Т2, Т3, Т4 өзүнүн баалары менен. Бул биздин справочник деп коет. Биякта маалыматыбыз өзгөрбөйт. Демек ошо 1С менен иштеген адамдар мындай жакын тааныш справочник, регистр деген менен. Бирок негизи ошол
Бул справочник. Справочникке маалымат дайыма киргизиле бербейт. Бир киргизилди, ошо болду. Ошо менен иштейбиз да. Кийин ошо ассортиментибиз өзгөрүп калса же дагы бир нерсе болуп калса, ошондо эле өзгөртөбүз. Бирок азыркы учурда эмне кылабыз? Азыркы учурда бизде конкретно бир товардын баасын чыгарыш керек да. Анан кийин биз бияка мына мисалы неме кылып коелу дагы кошуп коелу столбецтерди. И бияка ценадан тышкары дагы товар. Анан кийин бияк мисалы жаздык жууркан дагы эмне тапочка и халат дейли. Мына мисалы ушундай болсун, бияка нөлдөрдү кошуп койсо болот. Мындай баалары кичине тапочка 300 боло берсин, халатыбыз 1000 боло берсин. Мына макул, халатыбызды кичине башка бааларга окшоштурбай 800 кылып коелу. Мына мисалы биздин бааларыбыз бар, товарыбыз бар. Эми ушул жака биз азыр конкретно бир товардын атын, анан кийин баасын чыгарабыз да. Биз эмне кылабыз? Барабар VPR деп функцияны жазабыз. Анан кийин искомое значение деген бул биринчиси, биз эмнени издеп атабыз. Ошону басабыз. Точка запятой коебуз. Анан кийин экинчи бул каяктан издейбиз. Мына биздин товарлардын эмесин, таблицасын, диапазонду тандайбыз да. Демек экинчи бул каяктан издейбиз. Анан точка запятой. Анан кийин биякта мына номер столбца. VPR бул могу үстүндө бизде номер болуп турат, бирок көбүнчөсүндө биякта тамгалар да A, B, C, D деп. Демек ошол тамга менен жазбайсыз, биякта ошо номер менен жазасыз. Биякта наглядно болуш үчүн мына номерлер турат да. Демек мына A, B, C бизге азыр баасы керек B. Демек бул экинчи столбец. Экинчи 2 деп нөтөбүз, скобканы жабабыз, интер баскычы мына T2, 2000 сом. T1 азыр 1000 сом деп чыгып калыш керек. Мына чыкты. Демек бияка дагы мисалы мондай дагы эки вариант кылайлы. Бияка T4, бияка T3. Анан кийин дагы кошуп коюн. T2, анан T3. Мына. Мисалы ар кандай эле кылып койдум да. Копия кылам. Мына. Демек мына биякта уже кичине туура эмес болуп кетти. Анткени формулабыз дагы жылып кетти да. Мына формулабыз могу жакта карап атат. Бул деген копия кылганда ошо ылдый жылып кетет да. Ошонусу жаман. Андай болбош үчүн биз эмне кылабыз? Биз копия кылганда могу уячабыз жылыш керек, туура эле. Бул туура эле. Бирок могу уячаларыбыз бизде жылбаш керек да. Буну жылдырбаш үчүн биз эмне кылабыз, Биз доллар белгисин коебуз. Бияка коебуз, бияка коебуз. Так, могулар менен доллар белгиси иштебейт экен. Демек ушул биздин формулабыз ошо копия кылганда немеш керек да, астына жылыш керек. Бул биздин ошо VPR формулабыз. Анан кийин товарды дагы ошентип жазсак болот. Мисалы, могу формуланы мындай эле копия кылып туруп, бияка кошобуз. Копия кылып туруп, бияка кошобуз. Бирок биз бир гана
Эмне кылабыз могу жакта? Мына биз жаңыдан эле жазып чыгайлы макул. Мына код ой, бияк эмес. Мына искомый код дегенди издейбиз. Каякта издейбиз? Бул могу таблицада издейбиз. Анан кийин эмнени чыгарыш керек? Мына 3-чү столбецти чыгарыш керек. Журкан мисалы. Ошентип биякта мына T2 эмес T1 десек, демек эмнеге биягыбыз иштебей калды? Искомый код T2. Мына бияктагы формулабыз дагы иштеп атат да. Мына формулабыз точно ошондой эле негизи. Так, дальше жүрөбүз. Бул VPR функциясы. Дальше мына sum if, sum если деген формулабыз. Sum если деген формулабыз мисалы эмне боюнча, конкретно бир филиал боюнча суммаласак болот да. Мисалы могу жакта формулабыз кандай болот? Sum если mn деген, sum если mn деген мына sum если mn суммирует ячейки, удовлетворяющие заданному условию. Диапазон суммирования. Диапазон суммирования бизде мындай да, продажыда мына продажи. Бул биздин диапазон суммирования. Точка запятой коебуз. Экинчи мына диапазон условия дейт. Диапазон условия мына условиябыз мындай. Анан кийин мына условиябыз. Условия мисалы мындай эле жазып кетсек болот. Мисалы Бишкек. Скобканы жабабыз, Enter баскычын басабыз. Мына Бишкек, демек Бишкек боюнча ушунча неме бар экен. Мына биздин немебиз ошондой эле. Мына эки формулабыз демек иштеп атат. Бияка мисалы формулага Бишкек эмес, эми Ошту карайбыз. Ош. Мына Ошту сразу мына азыраак чыгып калды да. Демек бизде бул sum если деген бул эмнеге жардам берет? Биз жалпы таблицадан ошо маалыматыбыздан бир критерий боюнча маалыматты чыгаргыбыз келсе, же ошо менеджер боюнча, шаар боюнча, товар боюнча маалыматтарды чыгарсак, суммалап чыгарсак, ошол формула жардам берет да. Анан кийин мына биякты мисалы Бишкек боюнча фильтрлесек, фильтрди колдонуп атабыз кайра. Суммабыз демек мына 202.380.000. Демек баары туура эле чыгып атат. Бул биздин ошол 6-чы немебиз. 6-чы кадамыбыз, 6-чы инструментибиз. 7-чиге келебиз. Азыр экөөнү бириктирип салганбыз. Бул своддук таблица менен диаграмма да. Своддук таблица кандай иштетилет? Буга чейин мына акылдуу таблицага которбосоңуздар, акылдуу таблицага которуңуздар. Анткени своддук таблица биздин ошол акылдуу таблица менен иштейт да. Ошондой эле акылдуу таблицанын любой бир уячасына коюп туруп, эмне кылабыз? Мына вставка сводная таблица дейт. Анан кийин мына таблица или диапазон, биз ошо таблица 3 дегенди тандады. Биз мына мисалы новый лист деп нетсек болот, же существующий лист. Существующий лист мына дэшборд, могу жакка своддук таблицаны нетебиз деп. Ок баскычын басам. Мына своддук таблица ачылды бизде. Ушул жакта эмне кылабыз? Своддук таблица деген өзү эмне? Бул ошол ар кандай фильтрлер, немелер боюнча, шарттар боюнча уже түзүлгөн бир таблица да.
бул ошол могу жакта маалыматты белгилеп ошо кошкондон кийин бизде моундай неме чыгат, терезелер чыгат. Биякта сводный таблица биякта пайда болот. Аны пайда болуш үчүн мисалы биз шарлар боюнча сатууну көрөбүз. Анда городду мына строки дегенге чыгарабыз. Мына Бишкек, Жалал Абад, Каракол, Ош чыгып калды. Анан кийин мына мисалы продажи дегенге значение чыгарабыз. Столбцыга мисалы менеджерди чыгарсак көп болуп калбайбы? Жок, көп болбойт. Демек бизде бир менеджер бир шаарга байланган да. Айбек, Алина, Нурбек, Руслан. Менеджерди алып салып туруп, могу жакта столбецке товарды кошсок, мына ар бир шаарда дагы бир конкретный товар сатылыптыр бизде. Бул эми мындай пробный таблицабыз. Демек мына сводный таблица ушундай иштейт. Анан кийин сводный таблицаны кошкондон кийин, жазагандан кийин биз мини дэшборд түзсөк болот да. Мына мисалы бизде неме бар. Уже своддук таблица бар. Уже своддук таблица бар. Бияка биз карточка катары неме чыгарсак болот. Мисалы немени? Общий сумманы, сумм, продажи, анан могу жакта продажи. Мисалы жалпы продажаны белгилейм. Анан бияка мына выручка дейм. Экөө тең ортодо болсун. Выручка дейм. Мындай, анан бияктын немесин мындай чоңойтуп коем да. Форматты да өзгөртүп койсом болот. Мисалы числовой кылып сразу разделителдер менен. Бизде неме жок, тыйындар жок. Ошондуктан мындай эле кылып коем. Анан мына бизде мына денежный деп дагы нетсек болот. Рубль, евро арасында сом дагы бар. Анан кийин мына немени түстү алмаштырып койсом болот да. Мисалы мындай түс кылып коеюн. Ошондой биякта количество деп, демек формулалар менен ушул жакка немени чыгарса болот да. KPI маалыматты чыгарса болот. Анан кийин бизде мына своддук таблица бар. Анан своддук таблицага мына анализ сводной таблицы деген бар үстүндөчү. Биз срез кошсок болот да. Мисалы менеджер боюнча, товар боюнча, анан кийин пока ушуну кошобуз, мына срезтерди кошобуз. Срезтерди да фильтрлесек болот ар кандай. Мисалы могу жакты мындай срез кылып койсок болот да. Мына мындай 2 срез кошуп койсок болот, үстү астына коюп. Анан кийин үстүнө мисалы дагы мына анализ сводной таблицы вставить временную шкалу дейт. Биякта временный шкала жок, анткени бизде дата мындай жалпы жок да, байланган эмес. Анан кийин мына биз дагы эмне кылабыз? Биз ошол своддук таблицабызды тандап туруп, вставка, анан кийин бир мисалы диаграмма түзөйлү. Мына могу диаграмма не өткөндей так. Жалпы мына таблицабызды тандап туруп, вставка, бир диаграмманы тандасак, же моундай диаграмма тандайлы. Мына столбчатый диаграмма деп коет буну. Мына моундай диаграмма кошобуз, буну дагы коздосок болот. Эң жакшы жери мына продажада бизде эмнеге Бишкек эң көп болуп калат? Анткени мына могу жакта бизде канча миллион болуп кетти да. Мына мындайга азайтып коебуз. Биякты дагы кичине мындай азайтып коебуз. Демек азыр эми неметсек болот? Мына дэшборд деген жакка жылдырганбыз. Данные обновить все дейбиз.
мына эми маалыматыбыз мына нормасына келип калды да. Биз эми эмне кылабыз? Мисалы мына фильтрлейбиз монитор боюнча же мыш боюнча же Нурбек Нурбек менен мышты неметтиги же наоборот мына Алина боюнча мына биздин эмебиз каракол болуп жылып калды да. Выручка неменин баары мына биякта кыймылдап атат. Демек биз ошол мини дашборд түздүк да. Бул ошол неме жетинчи инструмент. Бул ошол графиктерди кошсок болот, ар кандай срезтерди кошсок болот, жаңы маалыматты KPI карточкаларды кошсок болот. Бул жалпы ошол сатуу көрсөткүчтөрүн чыгарабыз да. Ошентип кичинекей дашборд даяр болот. Дашборддун эң алгачкы максаты бул жетекчи ачып туруп, бизде бизнесте ушундай болотуптур деп ошо 1-2 секундта түшүнүш керек да. Бир нече секундта эле ошо түшүнүп калыш керек. Бүгүн биз ошол Excel'дин мүмкүнчүлүктөрүн мындай кичинекей гана бөлүгүн неттик да, карадык. Мындай чындыгында Excel мындан алда канча кеңири мүмкүнчүлүктөргө ээ да. Көптөгөн функционалы бар Excel'дин ичинде. Анын баарын мындай изилдеп отурганда бизде чоң курстар болуп кеткен да. Эгерде сиз Excel'ди жөн гана ошол формулалар деңгээлде эмес, мындай чыныгы профессионал катары колдонгуңуз келсе, түшүнүктүү отчетторду түзүп, процесстерди автоматташтырып, жана бул көндүмдөр аркылуу мындай кошумча киреше табууну кааласаңыз, анда менде сиз үчүн мындай атайын онлайн курстар бар да. Айтып кеткендей эле. Өзү негизи мен өзүм жөнүндө кичине мындай тереңирээк айтып кеткенде, менин атым Нурдөлөт. Мен дагы мындай башында көп иштерди кол менен жазачумун, көп Excel'де калькулятор кошолуп, калькулятор менен дагы эсептечүмүн. Жөнөкөй отчетторго негизи эле жөнөкөй отчетторго эле мындай сааттап убакыт коротчумун да. Кийин Excel'де аналитиканы жана мындай автоматташтырууну үйрөнө баштадым да. Өзүмө эле керек болуп жумушума. Убакыт өткөн сайын мындай бул көндүмдөр мага ар кандай компанияларда мындай маалыматтарды талдоо, отчетторду түзүү жана бизнес процесстерди автоматташтыруу боюнча долбоордордо иштөөгө мындай жардам берди да. Анткени мен үчүн ушул Excel боюнча билим неме болчу, мындай база болчу да. Азыр ошол тажрыйбанын баары мындай бир программа топтодум да. Жалпы ошол тажрыйба боюнча мен чоң банктар, производственный компанияларда, финансовый секторда көп жерде отчет түзүп, отчетторду автоматташтырып иштечүк да. Анткени биздин стартап компаниябыз ошол аналитиканы жүргүзүп иштечү. Демек ошол тажрыйбанын баарын бир ошол Excel программага чогулттум. Ошол курстун ичинде эмне бар? 5 модуль, 22 видео сабак, 7 сааттык видео материалдар. Бул башталгыч деңгээлдеги программа да. Өзүңүз көргөндөй башталгыч деңгээлде деле Excel'де аналитика, формулалар, маалыматтар, отчеттор, Google таблица. Демек бул дагы мындай терең программа да. Жөн эле мындай формулаларды галочка коюп эле билдим деген неме менен койбостон, ошол биякта дагы көптөгөн нерселер бар. Кийинки бул жогорку деңгээлдеги программа да. Мындай жогорку деңгээлдеги программа. Биякта уже 10 модуль, 41 видео сабак, 14 сааттык видео материалдар. Мындай биякта уже өркүндөтүлгөн формулалар бар, маалыматтарды тазалоо жана оптималдаштыруу функциялары, формулалары бар. Бизнес аналитика жана отчеттулук бар, мындай макростар жана автоматташтыруу, практикалык кейстер жана долбоордор. Өзүңүз көргөндөй биякта программабыз бир нече мындай өйдөрөк турат да, профессионалдык деңгээлде жасалган бул программабызчы.
Анан кийин бул программалар негизинде бул эки программа мындай кимдерге ылайыктуу? Бул бухгалтерлерге, финансисттерге, ишкерлерге, менеджерлерге, студенттерге, фрилансерлерге жана ошол ишин тезирээк жана натыйжалуу аткаргысы келгендерге, Excel'ди жаңы баштагандарга могу программаны сунуштайм, башталгыч деңгээлдеги программа. Анан кийин биякта уже базаны билгендер кийин улантып кетсе дагы болот, мындай жогорку деңгээлдеги программанычы. Бул бири-бири менен байланган, байлап дагы окуса болот, өзүнчө дагы окуса болот. Демек, бул программалар ошол мындай толугу менен жашоодогу ошол тажрыйбанын баарын бириктирип туруп, именно Excel'ге тиешелүү нерсенин баарын бириктирип, реалдуу бизнес кейстер менен бизнесте кандай колдонуларын көрсөтүп, ошол талкуулап кеткенбиз да бул программада. Өзүм жөнүндө айтып кеткенден кийин мындай кыскача айтып кеттим. Дагы айтып кете турган болсок, биякта иш тажрыйбам 5 жылдан ашык, экспертизам ошо бизнес аналитика, Excel, Power BI, SQL, Python, дата аналитика, төмөнкү компаниялар менен иштегем. Астында компанияларды көрүп жатасыз. Бул ошол кимдер үчүн дегенди бир да неметип кетсек, мындай жалпылап кетсек, бул ошол бухгалтер болсоңуз, финансист болсоңуз, бизнес ээси болсоңуз, ишкер болсоңуз, офис кызматкер же үй кожойкеси болсоңуз, мындай Excel боюнча тажрыйбаңыз жок болсо деле курстарды окуп кетсеңиз болот. Анткени мындай же өзүм же мен жанымдагы адамдар ушул немелер болчу, ар кандай адамдар болчу. Анан кийин ошонун баарына ылайыктап жасалган курста бул. Ошол үчүн каалаган мындай точка А анан кийин точка Б деп коет. Точка А ошол каалагандай болсо, ошол жактан баштайсыз, бирок обязательно точка Бңиз 1 кадам, 2 кадам, кээ бирөөндө 4-5 кадам өйдөрөөк, бирок өйдөрөөк болот да. Биякта студенттерибиздин пикирлери, биз ошол уже биздин студенттерибиз мындай актив көрсөтүп, сабактарды өтүп жатышат. Бизде ошондой эле комчулук бар. Ошол Excel үйрөнүп жаткан ошо дээрлик 100 адамдан ашты уже. Ментор жана куратор тарабынан күн сайын колдоо бар. Бул группанын ичинде техникалык суроолор болобу, сабактар боюнча суроолор болобу, биякта группада бизде жообун алсаңыз болот. Жазып туруп эле бир күндүн ичинде ошо жоопту аласыз да. Ар бир ишемби күнү ошол Zoom аркылуу жолугушуулар болот. Азыр мен өзүм байланышып, ошол Zoom аркылуу ар бир ишемби күнү 3-4 саат ошол Zoom сессияларды кылабыз. Анын ичинде ошо биздин окуучуларыбыз каалаган маалда кошулуп, суроолорун берип, проекттерин көрсөтүп, мындай каягы жакшы болуп атат, каягы анча эмес болуп атат, же суроолоруна жооп алып, анан кийин чыга берсе болот да. Бул ар бир жума сайын ишемби күндөрү бизде боло турган сессиялар да. Программа алып ошол биздин немебизге, комчулугубузга кошулсаңыз, бунун баары дагы сизде доступта болот да. Демек, биз мындай эң кызыктуу жерине өттүк да. Мындай тарифтер бизде мындай акча жагына жакындап калдык да. Тарифтер бизде азыр 2 тарифибиз бар. Бул Excel с нуля деген башталгычтар үчүн. Бул 21 видео сабак, 7 сааттык видео материалдар. Биякта кандай 5 модуль бар. Биринчи модуль бул Excel аналитикасы, бул эң базалык нерселер. Анан кийин экинчи модуль формулалар, үчүнчү маалыматтар менен иштөө, 4-чү модуль отчеттор жана аналитика, дэшбордторду түзөбүз, кичине автоматташтырабыз биякты. Анан 5-чү модуль бул Google Sheets, Google таблицалары. Биякта бонус кандай болот? Өмүр бою жеткиликтүүлүк, жалпы чатка кирүү мүмкүнчүлүгү, ар бир ишемби күнү ментор менен мындай Zoom жолугушуулар да.
Анан кийин экинчи тарифибиз бул Excel Pro өркүндөтүлгөн деңгээл. Бул биякта жалпы ошол Excel нөлдөн, Excel с нуля деген тарифтин бардык материалдары кошулат. Жана ошол жалпы чыккан 41 видео материал чыгат да. 14 сааттык видео материалдар. Биякта биринчи модул формулалар, негизи эле формулалар менен өркүндөтүлүп иштөө. Экинчи модул бул маалыматтарды тазалоо. Үчүнчү модул бизнес үчүн аналитика жана отчеттор. Төртүнчү модул макростор, автоматташтыруу жана интеграциялар. Биякта уже мындай кызыктуураак, тереңирээк темалар болуп атат да. Анткени макрос уже программированияга жакын болуп кете турган нерсе. Бизнес үчүн аналитика жана отчеттор, ошо отчет дашбордторду мындай терең изилдеп, мындай козураак, тезирээк, көбүрөөк жасай турган нерселер, инструменттерди өтөбүз. Бешинчи модулда бул практика, долбоор жана челлендждер да, ошо кейстерди өтөбүз. Мисалы ошол ар кандай ситуацияларды, ар кандай отчетторду түзүп үйрөнөбүз да. Биякта дагы бонустар ошол өмүр бою жеткиликтүүлүк. Өзүңүз көргөндөй, бүгүн алып 1 жылдан кийин окуп баштасаңыз болот, айырмасы жок. Жалпы чатка кирүү мүмкүнчүлүгү бар. Анан кийин ар бир ишемби күнү ментор менен Zoom жолугушуулар бар да. Демек, биздин курсубузда көрүшкөнчө.